атын да билбейт элем, кандай аты медресенин аты бар экенин деле билген эмесмин. Закрытый учреждение деген, закрытый деген мындай деген түшүнүк да, закрытый деген батыраак реакция кылганыңарга мен жакшы кубанычта болдум. Бүт бардык окуучуларды, кызматкерлердин баарын рентгенден өткөзүптүр. Мен биринчи айткам, мен ал медресени билбейм, барган дагы эмесмин. Мына таза деген могу жерде момундай атайын печать коюлат, таза дегенде. Ну, этот рентген, вот он самый современный. Шарттар бар, ооба, кенен, бийик, потолоктору өйдө, терезелери кенен, свет баягы күндүн нуру тийип турат, территориянын баары таза. Ооба, жаткан жерлер дагы таза. Имам Азан медресесине мына келдим. Территорияны көрдүм, мектебин көрдүм, окуучулардын жаткан жерин көрдүм, каяктан тамак жегендерин көрдүм. Бүт территориясынан баштап ошол тамак жеген жерлери менен мага жакшы гана ой калтырды. Анан экинчиси, бул жакта ушул жерде иштеген имамдын өзүнөн баштап юрист жана башка элдери менен чогулдук, ушул жерде сүйлөштүк. Биякты карай турган жайылдын врачы менен келдик, эпидемиологу да келди, рентгенолог менен дагы бул жерде рентгенологду чакырышкан экен, рентген өтүп аткандардын өткөзүп аткан врач менен да сүйлөштүк. Ошол берилген информация боюнча бул жерде 1050 окуучу бар экен. Анан 30дан ашык бул жерде иштеген кишилер бар экен. Менден интервью сураган боюнча, интервьюлар боюнча мага келген түшкөн интервьюда турмуш KG деген булактан менден специалист катары менин оюмду сурашкан. Мен биринчи айткам, мен ал медресени билбейм, барган дагы эмесмин. Анан менин оюм боюнча биринчи ошол туберкулез боюнча кызматкер болгондон кийин менин оюмда бул ошол жерден дагы айткам, окуучулардын баары медициналык справкалары менен келишет. Ал медициналык справкасында ден соолугу жакшы деген справка менен болгондо гана кабыл алышат деген бар болчу. Анан эгерде ошондой таза болуп келип, анан ооруп калды дегенде эмнеге ооруп калат деп менден сурашкан. Мен айткам, Кыргызстан өзү туберкулез боюнча начар кырдаалдагы өлкөлөрдүн бирине кирет. Анткени туберкулез көп, ошол үчүн баягы бул медресеге бүт Кыргызстандын ар кайсы областынан, райондорунан келип аткандан кийин мүмкүн ошол жака келген окуучунун башка ооруган оорулар менен мурда контакт болгон медресеге келгенге чейин. Бирок контакт болгон киши сөзсүз оорубайт, ал бир убакыттан кийин гана барып ооруйт. Закрытый учреждение деген, закрытый деген мындай деген түшүнүк да, закрытый деген үйлөрүнө кетпейт, ал окуучулар деген жана мектепте окугандар келип кетип атат да, ошол эле жерде болушат деп айтылган. Анан батыраак реакция кылганыңарга мен жакшы кубанычта болдум. Батыраак, мынчалык силердей, по-моему, батыраак реакция болгон бир да киши болгон эмес. Мындай аналогичный нерселерди көп эметебиз да, көп катышабыз. Анан ар жакка түртүп, аягына бүтүрүш аябай кыйын. Көптө барып, бир жылдап көгөрүп, көп нерсени жасап атып, ошондо гана. Анда башында уруш талаш болосуң, бул жерде болсо бири-бирибизди туура түшүнүштүк. Кадамдардын баарын, кийинки кадамдардын баарын сүйлөштүк. Бул жерде уже болуп аткан экен, ошолордун ар жагын аягына чейин жеткиребиз дагы. Анан болгон информация жайылдын врачтары билбегенден ушундай болуп кетти да. Берип, анан ошол жагынан баягы такташып сүйлөштүк. Анан мына врач дагы бул жерде турат. Ооруп калган күндө дагы айыга турган оору бардык биздин эмеде мамлекетте бардык нерсе бар. Анан токтото турган дагы колдон келе турган нерселер болду. Мына бул жерде уже каралды. Айтып атпаймынбы, медресенин өзү уже бүт бардык окуучуларды, кызматкерлердин баарын рентгенден өткөзүптүр. Мына таза деген могу жерде момундай атайын печать коюлат, таза дегенде. Могу жерде 150 экен. Мына мунун баары
Буякта да турат. Калгандары өтүп бүтүптүр, бирок ошону дагы бир жолу медицинанын атайы требованиясы деп коебуз да, 2 киши 2 жолу карап чыгыш керек. Баягы ортосунда өтүп мындай көз чарчабынан өтүп кетпеш үчүн 2 жолу 2 башка киши карап чыгат. Анан ошондой кылынгандан кийин гана печать коюлат да, момундай таптаза деген. Сотрудниктердин медициналык картасы, картасынын книжкасы эмеси, мына могу жерде ар биринин бул жерде печаттары турат, здоров деп жазылып турат. Анан бул жерде баягы абаны тазалаган аппарат, кислородный аппаратта, ошол жерде баягы ар кандай элдер келет, оорусу бары бар, оорусу жогу болот. Анан ошондо бири-бирине жугуп калбаш үчүн тазалай турган аппарат могу өзү. Бул аппараттар дагы бар экен, мына LG компаниясыныкы иштеп атат. Да, это вот последний с искусственным интеллектом доход. У них чуть-чуть он более Навороченный, да? Самый последний сказал. Последний. А в это самое точно такая же стойка, на нее крепится экран такой же, и там лучевая вот эта трубка, она немножко меньше, и ноутбук. Этот рентген, вот он самый вот она непосредственно наисовременный. Наисовременный, самый наилучший, да? Анан без рентген облучения, да, могу жерде можно находиться. Беркинде мындай жаап коет го. Бул современный вариант флюорографии. Флюороаппарат ошонун эле, анан бир күндө 50 кишиге чейин обследование кылса болот. Ол анан рентгенге түшүп калат биякта. Изменение болсо ошонусу башка свет менен чыгып калат. Доктор как бы компетентный видит, рентгенолог, как правило, он уже работает давно, он эти изменения увидит сразу. Эстетикалык бардык жагы мага аябай көңүлүмө толду. Күткөн эмесмин мен андай депчи. Мага жанагы лекционный залыңар жакты, свети жанагы эме деп коет, даже медицинада бар да, ошондой бирюза деп коебуз го, бирюзовый цвет деген аябай кишини успокаивает дейт да. Даже жана психологдор, психиатрлар лечениесинде ошондой комнатада баягы эме болуш керек да. Даже мен деле өзүм ооруларга айтчумун, дары ичип алып кыйналбай, жатпай эшикке чык, бактын жанына отур, бакты кара деп айтчумун да. Ошону силер уже билип, айта турган нерсе спорт жагынан дагы бул жакта ошо денени чыңдай турган жагына да көңүл бурулганы мага жакты. Футбол ойной турган жерлери бар экен. Шарттар бар, кенен, бийик, потолоктору өйдө, терезелери кенен, свет баягы күндүн нуру тийип турат. Территориянын баары таза, жаткан жерлер дагы таза. Ичимде момчалык чоң деп ойлогон эмесмин. Кичинекей медресе деп ойлогом. Момундай баары таптаза, ушунчалык момундай жетишкендиктери бар экенин мен билген эмесмин. Атын да билбейт элем, кандай аты медресенин аты бар экенин деле билген эмесмин. Анан ичинде жанагы окуу жерлери, лекция залы, библиотекадан бери көргөндөн кийин даже канаттуулар жүрөт, могу жерде элик жүрөт. Көп максаттары бар экен, ошолордун баары жакшы болсун. Жана окуу жагына аябай көңүл буруп атканы чоң жакшы нерсе да, мунун өзүнчө бөлүп сыпаттай турган нерсе.